Көкбөрү боюнча курамага кимдер кирди? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына болгону 1,5 ай гана убакыт калды. Бүгүн 18-июль күнү Көкбөрү Федерациясынын курултайы болуп өттү. Анын алкагында Көкбөрү жана Көкпар боюнча курама командаларга кирген 24 оюнчу аныкталды. 24 оюнчунун 9-у ынтымактан, достук менен намыстан 6 оюнчу, Мурас, Шахтер жана Сарыөзөндөн бирден улакчы кирди. Ынтымак клубунан Жойко Розбаев, Эрлан Төлөбеков, Байтеген Оморбеков, Эдилжан Токтогул уулу, Өмүрбек Эсен уулу, Айдаркан Анарбеков, Нуржан Мелисбек уулу, Дастан Сагынбек уулу, Эрсултан Айдаркан уулу. Достук клубунан Кыяс Ниязов, Манас Ниязов, Кубаныч Султан уулу, Исхак Бекболот уулу, Рустам Тыналиев, Ташим Айдыбашев. Намыс клубунан Барына чексиз. Барына чексиз. Рустам Мүдюнов, Дастан Русланов, Сейитбек Анарбек уулу, Мирбек Муташев, Айтбек Жолдошбек уулу, Дастан Качкынбаев, Мурас командасынан Назар Кошунбаев, Шахтердон Тилек Мусаев, Сарыөзөндөн Нурбек Юсупов. Бул курамга кимдер жетпей калды деп ойлойсуз? Комментарий жаза кетиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Көкбөрү сүйүүчүлөр, Көкбөрү бийлигмандары. Мына бүгүн Алланын каалоосу менен Көкбөрүнүн жамааты курултай өткөздүк, Көкбөрү Федерациясы курултай өткөздүк. Ошодон жамаатыбыз менен бир добуштан колдоп, Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп дайындалды. Алдыда бизде көп жоопкерчилик иштер бар. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюну бар. Ошого балдарды толук түрдө аракет кылып, муктаждын баарын өз убактында чечип, командабызды колдоого толук алабыз буюрса. Кечээ күнү буга чейин командабыздан бар кабар алып келгенбиз. Жакшы бар буюрса, дагы биргеликте федерация менен, правление менен ынтымакта чогуу ишти алдыга жылдырабыз деген үмүттөбүз. Дал ушул ишеним менен Эшимов Акылбек Жусупович Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын жетекчилигине келип, алдыга бир гана максатты койду: улуттук спортту жаңы деңгээлге чыгаруу, анын өнүгүүсүнө жаңы дем берүү, Кыргыз көкбөрүсүнүн аброюн өлкө ичинде гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы бекемдөө. Алгачкы күндөн тартып спортчуларыбызга көңүл бурулду. Анткени ар бир жеңиштин артында эмгек, ар бир ийгиликтин артында курмандык, ар бир чемпиондун артында миңдеген сааттык машыгуулар жатат. Спортчуларга болгон колдоонун эң маанилүү кадамдарынын бири катары Байге фондунун көтөрүлүшү болду. Жогорку лиганын 1-чи орунуна миллион сомду түзгөн Байге фонду 1,5 миллион сомго жеткирилди. Бул мамлекет менен федерациянын спортчуларга болгон ишениминин, алардын эмгегине болгон сый урматынын белгиси болду. Кыргыз Республикасынын президентинин кабыл алуусуна 1-чи жолу Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрү, спортчулар жана тармактын ардагерлери чакырылды. Бул улуттук спортко көрсөтүлгөн мамлекеттик деңгээлдеги өзгөчө колдоо болду. Ошол жолгушууда өлкөбүз үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон жаңы ипподромдун курулушуна расмий старт берилди. Бул келечек үчүн курулган чоң инвестиция. Бул кийинки муундар үчүн калчу мурас. Кыска убакыттын ичинде 2 ири республикалык турнир жогорку деңгээлде өткөрүлүп, Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасына да оюн көрсөтүлгөн. Бул мелдештер күч сынашуу гана эмес, мыктыларды иргеп чыгуу, улуттук курамаларды түзүү үчүн негизги аянтча болду.